ооба мени отургузуп алып тепкилеп атасыңар. Мен андан эч нерсе болбойм алтыным. Эмне деп айтам Шергаzy? Эмне деп айтам ошо балдарга? Ошол менин бир туугандарым болот. Мына кызды эмнеге айтат? Жакшы үй бүлөнүн кызын ал деп. Көрүнгөндү жектеп, ар бирине таш ыргытып койгонго карагандачы. Мен ырчы кыз Айгерим Расул кызы менен болгон окуядан абдан чоң сабак алдым өзүмө. Айдоочу менен жүрөт экенсиз. Айдоочуңуздун айлыгы канча? Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Санжар Айтибаев, врач-стоматолог, стоматологиялык кызматтардын төмөнкүлөрүн сунуштайт. Брекет, тиш тазалоо, тиш салуу, металлокерамика, цирконий, протездин бардык түрлөрү жана башка бардык кызматтар. Жылмаюу сизден, кызмат бизден. Дареге, метро Новослободская, улица Чаянова, 18А. Байланыш телефондору +7 963 657 0003 +7 925 334 32 93. Нурзат эже кандайсыз? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Кудайга шүгүр. Эже сизди аябай эмгекчиликиңизди аябай жакшы билебиз. Эч жаныңыз тынбаган жаныңызда. Анан учурда эмне менен алексиз? Ой, чын эле мындай ойлоп көрсөм, адамда максат болгондо, алдыга карай умтулта турган нерсе болгондо, ар дайым ошол уктатпайт. Кээде да чайды да кантип ичип атканыңды байкабай каласың да, ошол ойлор келгендечи. Анан азыр эми мен университетте сабак берем. Өзүм Нур академиямда сабак берем. Анан онлайн окууларды ачып алганбыз. Анан сизге окшогон долбоорлор, маектер, анан саясат жагынан дагы бир иштерим бар. Ушул сыяктуу көп нерселер менен эле алектмин. Мунун баарын мен өзүм эле ойлонуп таап алат экем. Болбосо апам чалат да. Качан отпускага чыгасың кызым депчи, анан мен айтам. Мен отпусканы өзүм берем, апа деп. Анан ойлоп көрсөм, чын эле акыркы 10 жылда отпускту өзүм берет экен да. Бирок буга чейин баягы мамлекеттик иштерде иштегендиктен анда кыла албайт элең. Азыр өзүң эркин болгондо, негизи мен башынан эле 9-дан 6-га чейин отура албайм да. Сезсиз бир нерселер менен алек болуш керек. Мен ойлойм, адам өзүнүн убактысын туура колдонуш керек. Көбүрөөк жасай алат да, эгер жасай алса, жасагысы келсе. Анан ушул эмгекчилигиңиздин артынан эле ушул суроону бергим келип турат. Калп айтпасам сиздин 3 билимиңиз бар, э? Ооба. Канча тилде эркин сүйлөйсүз? Канча тилде мисалы алып барасыз дегендей? Ооба, мен англисче, түркчө, орусча алып барам, кыргызча алып барам. Көчмөндөр оюндарынын 2-син жана 3-син түрк тилинде алып бардым. Түрк тилдүү мамлекеттерге сахнада туруп түркчө сүйлөп туруштун өзү дагы аябай жакшы. Анан буга чейин ТРТ каналынан түз эфирге Анкарада иштедим. Бишкекте иштедим. Анан сиз кызык экенсиз. Мен 3 билим бар экен, көптөр билбейт да. Баары эле кооз көйнөк кийген, ушу билими жок эле кыз болсо керек деп ойлошот. Анан сизге чоң рахмат. Себеби адам кыйынды кыйын билет дейт да. Кыйын адамды кыйын гана көрүп биле алат экен, түшүнө алат экен. Анан иш жасаган адамды иш жасап көргөндөр гана түшүнө алат. А болбосо биз сыртынан карап айта беребиз да, мынтип эле койбойбу, мынтип эле койбойбу, бирок ар бир иш эмгек бул эң кыйын жумуштуу энергияны талап кылаарын аны жасап көргөндөр гана билет да. Эми Нурзат эже акыркы учурда бул суроону эми бербесем болбойт. Себептен атактуу айымдардын, эми эл алдына көрүнүп калган популярдуу айымдардын жоолук салынып, диндеги парзды аткарып баратканы мындай кызык болду баарына. Кызык болду, анан көбөйүп баратат да катары. Анан катарында сиз дагы барсыз. Мен алгачкылардан болуп карантинге чейин. Карантинге чейин, э? Анан сизди колдогондор көп. Бирок эми анын катарында аз болсо да сындагандар да аябай көп болуп атат да. Арасында атактуу эле элге кадыры сиңип калган инсандар дагы бар. Аны сиз? Мен аларды туура түшүнөм. Шергаzy алар дагы кыргыздын улуттун келечеги үчүн күйүп аткан адамдар да. Мен аларды абдан жакшы түшүнөм. Себеби адамдын өзүнүн ички көңдөйү бош болсо, ага ар бир кирген маалыматты туура деп кабыл алат да. Эгер сенин ичиң толтура болсо, китептерди окуп, тарыхты билген болсоң, улуттук каада салттын баардыгына сиңирилип өскөн адам болсоң, сени арабтын же түрктүн же бир башканын саясаты өзгөртө албайт. Мен коомдо бул дин жагы абдан күчтүү кетип баратканын билем. Кээ бирлер туура эмес жакка кетип аткандарды билем. Сирияга дагы кетип калган учурлар көп болуп атат. Ал мекендештер кичине түшүнбөстүктөрдөн болуп атат. Мисалы баргандардын баардыгы кайра келе албай элеп аткандарын дагы билем да. Бирок
ошол жака кеткенге кадам ташташ үчүн сен бирөөнүн айткан маалыматына ыксыз ишенишиң үчүн сен кынтыксыз бир буга чейинки алган маалыматыңдын жоктугу да. Себеби сен буга чейин мисалы менин ата энем жакшы бир маалыматтар менен мени өстүрбөгөндө мен балким ошол экен деп балким кара кийинип дагы кетип калаттырмын. Анан мен баары бир ичимде акылым менен ойлоп атам, кыргыздын баягы жабык кийинип жүргөн кызы жакшыраак болсо керек, мындай бир башкача кийинип жүргөн кыздарга караганда. Анан мен ал кишилерге дагы бир жолу айтам, таарынбайм. Бирок мен айтат элем, силер адамдарды жамандагандан башка альтернатива бергиле. Ооба, мени отургузуп алып тепкилеп атасыңар. Мен андан эч нерсе болбойм, алтыным. Себеби мен шоу-бизнестен өткөн адаммын. Андайга көнүп калгансыз. Андай жолду өткөн адаммын. Мен ага кирпигим да эрмелбейт. Бирок өкүнгөнүм альтернатива бере албай атышат. Мен жоолук салынып, мисалы азыр мен күнүнө 15 000 адамга сабак өтөм. Ошондо дагы Жейит ата ким? Биздин заманга чейинки 203-жылы Симацан деген Кытай тарыхчысы кыргыздар деген эл бар экендигин тарыхка жазып кеткенден бери айтабыз да. Анан балким сыртыман карап ойлоп атышкандыр. Арабтарга үйрөтүп атат же башка бир нерсени үйрөтүп атат деп. Бирок андай нерсе болсо биздин тиги мамлекетте иштеген жанагы байкелер дароо эле билмек да, кимден акча алып атасың, кимге иштеп атасың. Биз чыныгы кыргыздын уулдарыбыз. Анан берки жанагы критика кылып аткан адамдарга айтат элем, альтернатива бергиле. Сен ошондой улутка күйөт экенсиң, анда бир нерсе кыл. Мисалы мен 8 жылдан бери Нур Академия деп түптөп, окутуп, жан талашып, аларды бүткүл Кыргызстанга акысыз барып сабактарды өтүп атам. А силер улуттук баалуулуктарды жайылтууга эмне кылып атасыңар? Макул, ошол мына жаштар өсүп атат, алар мага келип бир нерсе үйрөнгүсү келип атат. Сизге да барсын. Бар, ач бир нерсе, кыл. Жөн гана Фейсбукта отуруп алып тепкилеген, бул алсыздардын иши, алтыным. Андан мен өзгөрүп да кеткеним жок. Мен андан жоолугумду кайра артка салына албайм да. Аллахым буйрса, мен өмүрүм акырына чейин жоолук менен өтөм. Бул жылдар бою келинген нерсе. Бул мындай да, окуган сайын, билим алган сайын сенин чындыктар, жашоодо бир чындыктар бар экендигин билесиң да. Все дороги ведут в Рим деген нерсе бар да. Бардык жолдор исламга алып барат. Ислам бул ошол эле Курманжан энемдин исламы да. Ошол эле керек болсо бетин көргөзбөй, дай сүрөткө түшкөн дагы көзүн ылдый кылып түшүп, мен айтышым мүмкүн, телевиденияга чыгып атасыз, экранга чыгып атасыз. Бул замандын талабы. Эгер мен өзүм бурчта отуруп 5 маал намазымды окуп, мен өзүмдү куткара алам. Шергазы. Бирок мен ошол намазымды окуп, иштеримди кылып, жакшы иштерди улантуу менен мен кимдир бирөөлөрдүн дагы жакшы жакка кетүүсүнө салым кошо алам. Түшүнүп атасызбы? Демек айтылган сөздөргө көңүл бурганымда мен чоң максаттарыма убактым жетпей калат. Андыктан мен мага ким эмне айтса дагы, ким эмне кылса дагы, мен бакыт гана тилейм дагы алдыга гана умтула берем. Эми ушул сиздин ушул жоолук салынганыңыздан хайп жасагандар болдубу? Себептегенде буга чейин Айпер Кубик кыз менен маектешкениңизди айтты да, биздин ушул бир кичине сөзүбүздү эле алып колдонгондор болду депчи. Жок, мен хайп жасайбы, пайп жасайбы, мага айырмасы жок. Болгону, андай болгон жок. Эми болсо керек. Шерказ, билесиңби, мен деген жөн гана отуруп, жөн гана бир нерселерди сүйлөшө албаган аялдарга керет экем да. Мен ушундай бир досторум бар. Биз мына азыр жакында кыргыздын эмне үчүн биз Хадижа эне, Айша эне деген китептерди окуп атабыз. Эмне үчүн биз кыргыздын аялдары жөнүндө жазылган китепти окуп атабыз деп азыр маалымат топтоп атабыз да. Биз кыргыз энелерине түздөнөлү. Бизде эмне андай үлгү боло турчу энелер жокпу? Мен айтпайм Хадижа энебиз жаман деп айтпайм. Ал керемет эне. Бирок кыргыздын да керемет энелери бар да. Азыр биз үлгү таппай атабыз коомдо. Бирок издесең бир нерселер табылат да. Ошондуктан мен да күнөөлүүм, Шергаз. Мен укмушмун деп эч кимге акыл үйрөтө албайм. Мен өзүмдүн жашоомду түздөө менен элекмин азыр. Бирок ошондо дагы мындай карап көрсөң, өткөндө бир нерсе окудум. Курманжан энебиздин уулун дарга асып аткан учурда ооздон кабыл алып, баягы ошону көргөн адамдардын оозунан жазып алган нерсе деп Фейсбукка чыкты да. Анан ошонун астына бир кыргыз бала мынтип жазып атат. Ой деп сөгүнүп, бийлик десе жөн эле баласынан дагы аша кечет. Өлүшөт го булар дейт да. Эмне деп айтам, Шергазы? Эмне деп айтам ошол балдарга? Ошол менин бир туугандарым болот. Ошол менин кыргыздарым болот атпайбы? Ошол балдар
ошол дагы аял алат да, ошол дагы бала төрөтөт да, ошол дагы коомго киши кошуп атпайбы? Анан өзүнүн Курманжан датка эненин улут үчүн, эл кырылып кетпес үчүн өзүнүн канынан чыккан баласын берип атканда өзү карап туруп, бул эрдик да. Анан ошону бурмалап аткандарды көрдүңбү? Акылы жетпегендерди көрдүңбү? Анан биз аларды окутпаганда ошолорго бир кичинекей болсо дагы маалымат жеткиргенге аракет кылбаганда эмне кылабыз? Түшүнүктүү. Мени күйдүргөн ушулар. Эми бир аз теманы башка нукка бургум келип турат. Сиз аябай андай көптөгөн алып баруучулардын устатысыз, өзүңүздүн академияңыз бар. Негизи жалпы канча окуучуңуз бар? Мен санап аптырмын. Ушул жерде мен карабай калыптырмын. Тыңгыр кыз деген китебибиз бар беле, ошонун ичинде бизден бүткөн азыркы түз эфирдеги алып баруучулардын сүрөттөрү бар. Мындай карап көрсөм аябай көп экен. Анан кубандым, биринчи ачып атканда айтышкан да, сиз алып баруучулукту кызганбайсызбы депчи. Менден кыйын болуп кетсе. Шергазы, сен менден кыйын болуп кетсең, мен ушунчалык кубанам. Сен көчмөндөр оюндарынын 15-син, 5-син, 6-син, 10-сун алып бар. Мен ушунчалык сен үчүн кубанам. Себеби биз кыргыздар бири-бирибиз үчүн кубанышыбыз керек. Анан буттан чалып, тепкилеп, жамандат, кайсы жакка кирсең жамандайт. Мен түшүнөм, ичи жаман адам жаман жазат. Себеби аябай бактылуу эле адамдын мынтип отуруп алып жаман жазаткан көргөн эмесмин да. Демек адам өзүнүн бактысынын үстүндө иштеш керек болот да. Ичиңдеги ызадан, ачуудан, ал балким күйөөсүнө же кайненесине же энесине же инисине бирөөнү таарынып жашоосу капкара болуп калган чыгар. Анан менден же сенден чыгарып атпайбы? Тескерисинче ошонун үстүнөн иштегиле деп мен ушул аялдар жөнүндө энелер мектеби деп аябай чоң долбоорлорду жасап атабыз. Ошолор мунун баардыгы эмнеден келип чыкты? Мунун баардыгы мага ошол аялдардын баары кайрылгандан келип чыгып атат да. Ошондуктан алып баруучулук деп негизи ачканбыз башында, Нур мектеби деп. Кийин бир психологиялык эле борборго айланып баратат. Себеби коомдун жарасы бар экендигин мен түшүнүп атам да. Кандай жарасы? Жара дегенде бактысыз адамдардын көпчүлүгү, мындай бир кайгылуу адамдардын көпчүлүгү. Себеби мындай бир окуя бар да. Сен биринчи бир киши алымга келип айтыптыр да. Мен үйүмдө деген бир туугандарым, аялым, балдарым баарыбыз бир бөлмөдө жашап атабыз. Туугандар да келип жашап атабыз. Ушунчалык жашаганга мүмкүн эмес десе, анда бир нерсе айтам, кыласыңбы деткен, андан кылам десе, анда тоокторуңду, уйларыңды, койлоруңду баардыгын киргизип алгын дагы, анан бир жумадан кийин келгин дейт. Анан бир жумада келип айтат, мүмкүн эмес жашаганга, атканадан жаман болуп калдык, мен болбой калдым, мен уже өмүрүм кыйганга барып калдым десе, анда малдардын баарын чыгарып үйүңдө жыйна дейт да. Анан бир 2-3 күндөн кийин кайра келет экен, эмне деген кенен бөлмө болуп калды, эмне деген керемет үйдө жашайм мен депчи. Биз бакыт таалайыбызды сезишибиз керек. Демек бар нерсенин кадырын билиш керек деген сыяктуу. Негативде жашап атабыз. Эмнегедир мына 5-4 баласы болсо дагы жашоосу жакпайт аялдарга. Мен айтам, бала керемет го. Сиз балаңызды кучактап, макул күйөөңүз жакпай атыптыр, башка бир адам жакпай атыптыр, бирок балдарда эмне күнөө? Алар дагы чоңойгондо бир бактылуу болуп чоңоюш керек да. Сиз азыр мына көрүп жүрөсүз, мына кызды эмнеге айтат? Жакшы үй бүлөнүн кызын ал деп. Ал жакшы үй бүлөнүн кызы көргөн, курсагы ток кыз келип, сенин үй бүлөңдү андан ары алып кетет да, сенин тукумуңду улайт. Анан жаманда, урушта жүргөн аял келет дагы сенин үй бүлөңдү бузуп, ошондон ары ошондой кетет да. Ошон үчүн бекеринен кыргыздар өсүп өнгөн, тарбия көргөн кызды алгыла деген нерсе ошондон келип чыгат экен да. Ошондуктан коомдогу жара дегендин себеби бул окубай аткандар, бул билимсиздер. Бул жанагы сиздин комментарийге жазып аткан ооба кандайсыз деп аткандар, бул такыр грамматика эмнеген билбегендер, бул ушундай бир коом келатат, өмүрүмдө бир китеп окуган эмесмин деген. Бул өкүнүчтүү Шергазы. Бул өкүнүчтүү эмне үчүн? Сырттан бир күч келгенде, же болбосо ичинен ирите турчу бир душмандар чыкканда, алар анализ кылбастан ошолорду ээрчип кетет да. Мен айтат элем, абдан билимге умтулган бир жакшы. Сизге жагат да, мисалы, чет тилде сүйлөгөн, татынакай бала, Google'да иштейт, өзүнүн үй бүлөсүн жакшы багат, башкаларга жумуш берет. Ушундай болгон жакшы да. Же болбосо
деп сасып, көрүнгөндү жектеп, ар бирине таш ыргытып койгонго карагандачы. Анан мен каалайм да, ошо канча болсо дагы көбүрөөк билимдүүлөр болсо экен, көбүрөөк кыйындар болсо экен деп. Сиз менен отурсаңыз да маанайыңыз түшүп кетет бекен? Жок. Тескерисинче мен жакшы маалыматтарды алып атам. Мен ойлойм бул пайдалуу эфир болот депчи. Рахмат. Чындыгында эми азыр алып баруучулардан айтсам, ушул сиз багытыңыз боюнча айткым келип турат да. Убагында аябагандай бир популярдуу, эми азыр деле популярдуусуз, бирок ошол убакта баягы чоң программаларды алып барып турган убакта сиз менен чогуу чыккан Назира Айтбекова мисалы, ал айымдагы аябагандай бир чоң программа алып барчу. Анан ошол убакта бир сөздөр болгон, мисалы катуу атаандаштардан эле булар дегенчи. Чын эле ошондойбу? Азыр мамилеңиз кандай? Айтайын дегеним, ошол убактагы бир чыккан айымдар мындай маектешкениңиздерди көрбөй калам да. Алгыс көп азыркыга чейин эме кылып жүрдү. Мен Нурзат чийдерди, мен Нурзат мынтти деп, бирок мен ага убактым жок эле. Азыр аны түшүндү окшойт. Азыр аябай жакшы мамилебиз, жакшы жолугабыз. Кайсыл бир убактарда ал мага аябай тарынган чыгар, бирок Аллах көрүп турат, мен өзүм анын жашоосун эмес, өзүм жашоомду кура албай жүргөм, жүдөм. Себеби Шергази, сен билесиң да, бир күндө бир той алып баруу оор. А мен күнүнө 3 иш чара алып барган күндөрүм болот. Это бул башка интрига, бир нерсеге убактың да калбайт, энергияң да калбайт. Мындай эле жүрүп башың жерге салып эле иштей бересиң. Кудайга миң мәртебе шүгүр, биринен 30-на чейин той болбогон күндөр болгон эмес. Аллахка аябай ыраазымын, элге дагы ыраазымын. Ошол курсагыбыздын тойгонуна, кайсыл бир финансылык маселелерибизди чечип алганга жакшы бир түрткү берди. Анан мен ал Назира Айтбековага бакыт каалайм. Абдан таланттуу кыз, аябай жакшы жазат, аябай жакшы алып барат. Анан турмуштагы жолдору ар кандай болуп калат. Азыр мамилеңиздер деле жакшы. Жакшы, биз көп жерде чогуу отуруп калабыз, жакшы бир программа алып бара элекпиз чогуу. Эми бир куракта чыкканыңыздар үчүн мен Ооба. бир замандаш деп коеюнбу? Атан бизгечи мен аябай көтөрдүм. Мен 7 жылда жеңип алдым деп ойлойм. Келип эле сурай беришти. Назира системит атат, Назира системит атат. Журналисттер да ошого шыкактайт да. Анан унчукпай койдум, унчукпай кутулдум. Негизи табиятымда унчукпай кутулуу деген нерсе бар да. Нурзатча, кийинки суроо мындай болсун, баягы кээ бир учурда ар бир чыгармачыл адам мындай эл көзүндө жүргөндүктөн бир жагымсыз учурларга учурайт эмеспи? Анан ошондойдо кээде бир ушуну кылбай эле койсом болмок, же болбосо ушул жакшы эле болду деген сыяктуураак бир өкүнгөн, же болбосо туура кылдым деген бир окуялар болду белесизби? Биз мындай болот да, адам баласынын эгер мен ал окуя жаман болорун билгенимде кылбай коет элем дей албайсың да. Себеби адамдын акылы ушундай болот, сен кайсыл бир учурда бир чечимди чыгарган болсоң, башыңдагы эң мыкты чечимдердин жыйындысы ошол болгон болот ошол учурга. Просто кийин биз муну туура эмес кылып турмун. Ал убакта андай мээң жок эле азыркындайчы. Ошон үчүн күнүгө өсүп туруунун пайдасы дагы ошондон. Анан мен ырчы кыз Айгерим Расул кызы менен болгон окуядан абдан чоң сабак алдым өзүмө. Аябай жакшы сабак алдым. Мен мисалы мындай жолдо баратсам, мындай бурулдум. Аябай жакшыга бурулдум, жакшы бир өзүм үчүн жыйынтыктарды чыгара алдым. Мен ошондой окуялар болуп турат жашоодо. Туура болду деп айта албайм, абдан жаман өкүнүчтүү уялган окуя болду. Бирок ошол мен туура сабактарды алдым деп ойлойм. Туура сабактарды алганда кандай? Албетте анда да унчукпай кутулдум. Бирок ошону кандай кабыл алдыңыз ошол нерсени? Мисалы көпчүлүк эле мен уялдым. Уяласың да, өзүң улуу болсоң, ал кичүү кыз, уяласың. Анан азыр видеону көргөндө деле уяласың. Себеби ал интернетке тарап кетти да. Болгону мен жашоодо бардыгына ыраазы болгон адаммын. Мен Айгеримге дагы ыраазымын. Бардыгына ыраазымын. Азыр бирөө келип мындай бир нерсе мындай куюп кетсе дагы ага да ыраазы болом. Себеби бул жашоодо ар бир адам өзү кылган нерсеге тушкат да. Ошондуктан окуялар бизди курчутат. Окуялар бизди күчтөйт. Болот кантип курчуду десе, ушундай окуялардан курчуган болот. Анан муну мен жагымсыз окуя деп айта албайм. Мага тескерисинче абдан көп бир колдоолордун, абдан көп бир жашоодогу майда чечимдердин жыйындысы болуп эсептелди. Ошондуктан мындай окуялардын болуп турушу дагы бар. Эми Нурзатчы, сизге бир суроолорум бар. Бул суроолорго кыска нуска жооп берген аракет кыласыз. Бул суроолор атайын кыска суроолор. Макул. Даярсызбы? Экранды карап алып жооп берейин. Нурзатчы, телефонуңуздун маркасы кандай? iPhone анан Samsung эки бар. Бир күндө канча акча куротосуз? 2-3 миңдей курат. 2-3 миңдей. Нурзат Токтосунова алып баруучу болбосо ким болмок?
мугалим болдум. Мугалим болмок. Кайсы тармактын мугалими? Кыргыз тилчи болмок. Кыргыз тилчи. Негизи мен экономистмин, мен улуттар аралык мамилелерди бүткөм, ушуну дагы билишпейт экен, журналист деп ойлошот. Көп, Мугалим болмокмун дедиңиз кыргыз тилинен. Кыргыз тилинде канча жөндөм бар? 6. 6. Эң мыкты 3 алып баруучу? Эркин Рыскулбеков, Эркин Рыскулбеков. аны тим эле шак эле айттым, Айгүл Курманова. Айгүл Курманова. Үчүнчүсү? Үчүнчүсү. Ой, айда көп да. Кимди мыкты эсептейсиз? Алексей Рядовой деген бала жагат мага өзүмө. Себеби ал бала менен ошо чоң мамлекеттик иш-чараларды алып барып жүрдү. Ал көбүнчөсүн чет өлкөдө иштейт. Чет тилдерде эркин сүйлөйт да. Мага ошонусу. Тандем жакшы болот экен демек. Аябай жакшы. Сөздү улайбыз. Мен эч качан Деп айта албайм. Мен кылышым мүмкүн, мен азыркы айткан сөзүмөн тайышым дагы мүмкүн, өзгөрүшүм да мүмкүн. Себеби ой сен өскөнүңө жараша өзгөрөт, же болбосо деградацияңа жараша дагы өзгөрөт. жигиттерден баалаган 3 сапатыңыз? Мырзалардан. Тургандык, адамгерчилик, жоопкерчилик. Айдоочу менен жүрөт экенсиз. Айдоочуңуздун айлыгы канча? 15 000 сом. Жакшы. Жиниңиз келгенде кайсы сөздөрдү колдоносуз? Мен бирок жиним чукул, бирок аябай сабырдуу кылганга аракет кылып, жылдар өзүм үстүмөн иштеп атам, бирок өзүм үстүнөн иштеген аябай оор да. Кайсы сөздөр ошондо? Сөгүнбөйм. Жиниңиз келгенде колдонгон сөздөр? Ошого дагы мээң жетпейби деген. Эң көп ошол, элементардуу нерсе деп ойлойм да. Мени көп өзүмө эмне чыгарат? Элементардуу нерселерди билбегендер чыгарат да. Мисалы мен чалсам, демек мен чалдым, сен ойлонбойсуңбу, эмнеге чалды? Жөн эле болсо келет эле деп. Нурзат эже, көрсөтүүбүз да бир аз соңуна чыгып баратат. Эми сизден айтайын дегеним, биздин көрүүчүлөргө сиз тараптан бир белек ыйгарсак болобу, кандай деп ойлойсуз? Сөзсүз. Мен ушул учурдан пайдаланып Шергази ага жана эфир аркылуу көрүп жаткан баардык биздин мекендештерибизге өзгөчө түштүккө барганда ушунчалык сый урмат көргөзөсүздөр, ушунчалык элдин меймандостугу, мен аябай көп досторум бар. Силердин ашыңардай аш жок, силердин тамагыңардай тамак жок, силердей арзанчылык жок, силердей меймандостук жок, силердей мен бир күнү той алып барганга бир байкенин үйүнө барсам, биздин баарыбызды командабыз менен 12 жаштагы кыз аш басып тозуп койгон да. Мен ошон менен түштүктөгү кыздардын тарбиясына аябай баа бердим. Силердин сабырдуулугуңарга мен ыраазымын. Мен түштүктөн аябай көп жакшы саналыштарым бар, аябай жакшы жазасыңар. Мен силерге ыраазымын. Бизде азыр онлайн окуу дүйнө жүзүнөн Америкадан баштап дүйнө жүзүнөн окуп атышат. Мен бир эмес 3 белек берейин. Суроону өзүң тап, өзүң ойнот. Инстаграмыңан ойнотосуң, кай жерден ойнотосуң. 3 тыңгыр кыз китебин берейин дагы, ошол 3 жеңүүчүгө 3 онлайн окууларга чакыруу. Эгерде сиздер Нурзат Токтосунова Нур Академиясынан бекер акысыз онлайн окуйм десеңиздер, дүйнөнүн баардык бурчунан, кааласаңыз Москва, чет өлкө бардык жагынан, Кыргызстан, анда ушул жерге комментарийге ушул суроого жооп жазып коюңуздар. Кимдин жообу оригиналдуу болсо, 3өн тандап алабызбы? 3өн тандап алабыз. Онлайн окуу 3 адамга жана 3 китеп, тыңгыр кыздан 3-3тө. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, комментарий жазып коюңуздар, биз өзүбүз аныктап алабыз. Нурзат, сизге чоң рахмат. Чоң рахмат силерге да. Ушундай өзүңүздүн кеңсеңизге чакырып, биз менен маек куруп бергениңизге. Бүгүн бизде онотон Нурзат Токтосунова жана мен Шергази Турдукулов. Урматтуу достор, биз менен алыстабаңыздар. Кайрадан эле көрсөтүү аркылуу жана интернет аркылуу көрүшүп калабыз.